Улуттук демди ойготуу, мекенчилдик сезимди күчөтүү жана жоопкерчиликти жогорулатууга багыт берген улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын алкагында Жетөгүздө айтарлык иштер аткарылып, элетели улуу көчтүн уучун улоого эгедер. Мамлекет катчы Марат Иманкулов район борбору Кызыл Суу айылынын эли менен амандашып, аталган айыл аймактагы аткарылып жаткан иштерге күбө болду. Социалдык маселелерден жарыктандыруу коомдук жайлар 100%, калктуу конуштар 80%, таштан чыгаруу 100%, ички жолдор жана айтып өткөндөй 74 километр. 26 миңден ашуун калк жашаган Кызыл Сууда 16 улуттун өкүлдөрү бар. Кызыл Суу айыл аймагынын башчысы Алишер Нурбек уулу уңгу жол бизге жарандык жоопкерчиликти, нарыктуу жашоону жана биримдикти чыңдап, аймактык реформадан соң эки айыл аймагы биригип, өнүгүүгө аракеттер көрүлүп, шаар макамын алуу максаттарын белгиледи. Кызыл Суу айылы борбордук айыл өкмөт болгондон кийин биз азыр шаар статусун алганга дагы аракет кылып атабыз. Анан жаңы техникаларыбызды көргөздүк, жасалып аткан жолдорду көргөздүк, бала бакча, мектептер боюнча маалыматтарды бердик. Үй бүлөдө, иште, коомчулуктан башталган бул дем мамлекетибизди дүйнөлүк аренада жаңы бийиктиктерге жеткирери талашсыз дешет айыл аксакалдары. Кылымдарды карыткан кыргыз элинин нарктуулугу, адеп ахлактык тарбиянын мааниси да уңгу жолдо таасын көрсөтүлгөн. Биздин үй бүлө баалуулуктардан тайып кеткенибиз ушул маселелерди ачык айтып, элдин жүрөгүн ойготуу, маалымат жеткирүү, таасирлентүү максатында өзүңүздөр көргөндөй депутаттар, айыл өкмөттүн аппараты, маданият кызматкерлери биригип алып, ушул сахнада туруп Манастан баштап ушу Кыргызстанды даңазаладык. Улуттук аң сезимди көтөрүүнүн үстүндө баардыгы ийгиликтүү иштеп аткан кези, учубуз кур эмес, улуттук дем деген демибиз бар. Улут жашоо улут катары өзүнүн кайра бутуна тура алат деп ишенем. Эми убактылуу өзгөрүүлөрдүн учурунда бир аз улуттук аада салттарыбыз аксап кеткендиги чындыгы. Азыр кайра жаралуу доорун азыр баштап аткан кезибиз. Уңгу жол программасы өлкөнүн өнүгүүсүнө, жаштарды тарбиялоого жана тартипти бекемдеп, ынтымакты чыңдоого жол көрсөткөн демилге экенин айткан мамлекет катчы колдоого алган жергиликтүү элдин ынтымагын белгилеп, бул демилгени жайылтууга чакырды. Уңгу жолдун негизги максаты мамлекеттик, коомдук, саясий, жарандык институттардын ишин бир дукка салуу менен нарктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу. Манас атабыздан баштап эңсеп келген улуу кыргыз мамлекетин курабыз десек, төрөлгөндөн баштап балдарды тарбиялашыбыз керек экен. 1000 жылдап калыптанып келген, ата-бабалардан келген мурастарды демди биз кайра колго алышыбыз керек болот. Кызыл Суу айыл аймагынын жалпы жааматы уюткулуу көөнөрбөс өнөрдү аздектеген элдин каадаасын көрсөтүп, манас айтып, маданий иш-чара менен улантылды. Мамлекеттик катчы дубандагы кол өнөрчү уус чеберлердин эмгектерин көрүү менен ар тараптуу калк каадасын сактаган жергиликтүү элге ыраазычылыгын билдирди. Жанара Сагындыкова, Батыр Абиев, Жетөгүз району.